Баарыңыздарга салам, кандайсыздар? Сиздер менен Айкерим Жайытбекова жана жан дүйнөнү тазалоо марафонуна кош келиңиздер. Бул марафон жөнүндө дагы кечээ Telegram каналга голосовой менен аудио жөнөттүм эле. Ошондо кичине кененирээк ачып берейин, кандай иштешебиз, эмне жөнүндө болот, жан дүйнөнү тазалоо, кийимди алабыз, ошол боюнча кененирээк маалымат. Биз бул жактан биздин ата энебиз менен иштейбиз. Сиздин ата энеңиз барбы, жокпу, карып калганбы, көзү өтүп кеткенби, эч айырмасы жок. Баары бир сиздин өзүңүздүн атаңыз бар, апаңыз бар. Именно биологически сизди төрөгөн, сизди жараткан ата энелерди алабыз. Баягы баккан, чоңойткон, анан чоң апа, чоң ата дегендерди албайбыз. Именно ата эне. Ата энеңиз болсо да болбосо дагы ал сиздердин жашооңуздарга тийгизген таасирлери өтө чоң. Азыркы күндөгү сизде болуп аткан ситуациялар, кандайдыр бир проблемалар көпчүлүк учурда барып ошо бала кездеги программаларга такалат. Эмне үчүн биз именно ата энени алып атабыз? Анткени ата эне бизге ушул жашоону көрсөтүп атат. Адамда негизи эмоция деген өтө чоң ролду ойнойт да. Анан эмоция адамга качан келбесин айырмасы жок, ал жашоосунда кайталана берет. Эгерде ошол негативдүү эмоция болсо, ошол негативдүү эмоция азыркы күнгө чейин сиздин жашооңузга таасирин тийгизе берет. Сиз аны билбейсиз деле, көңүл бурбайсыз деле, бала кездеги окуяны эстебейсиз деле, унутуп калгансыз. Же болбосо сизге ошол ситуация травма болуп калганын деле билбей калгансыз. Настолько сиздин могу подсознаниеңизге түшүп калган, настолько программа болуп калган, андан кийин проигрывается каждый раз. И биз ошол негативдүү эмоцияларды чыгарабыз. Жан дүйнөнү тазалоо деген ошо могул жакты көкүрөктү ачып бошотуш деген сөз. Жүрөктү, көкүрөктү, башкача айтканда сердечная чакраны деп айтышат. Могул жакты ачышыбыз керек. Ошондуктан биз эң биринчи эле ата энеден баштайбыз. Мисалы мен өзүм разборлорду жасаймын да, ар бир келген адамда сөзсүз түрдө детский травма болот. Өзү унутуп калган, эстебеген, ошо разборго отуруп эле монтип отуруп эле өзүнөн өзү эле чыгып кала берет сыртынан. Мен муну даже билбейт болчумун, унутуп калганмын, каяктан эстедим деген ситуациялар аябай көп болот. Бул эмне үчүн мындай ситуация болот? Анткени биздин баягы выживать этиш үчүн бүт аракетти кылат дагы любой келген болду подсознаниянын түбүнө киргизип кое берет. Унуткарып кое берет. Сиздер унутуп каласыздар ошондой ситуация болгону, эсиңерде деле калбайт. Бирок вот эта эмоция, эгерде эмоционально реакция берген болсоңор, ал эч жака кетпейт. Ал эмоция улам ошондой любой ситуацияда монтип тук чыгып кала берет. Мисалы сизде бир эмоция бар дейли, сизди калтырып кетип калышты. Ата энеңиз калтырып кетти, каяка конокко кетти, бир 2 саатка 3 саатка кетти. А сиз болсо ушуну бала кезиңизде бала мындай акыл эс толук калыптана электе кайра келет деген сезим болбойт балада. Мени калтырып кетти деген чувство болот. Ошондой эмоция менен калат. Мен керегим жок ата энеме, мени калтырып кетти деген. Анан ошол эмоция калып калды сизде, калыптанып калды. И кийин деле любой ситуацияда өзүңүздү мындай кереги жок сезе бересиз. Мени калтырып кетет деген ой кете берет. Мисалы турмушка чыктыңыз, балалуу болдуңуз, страх пайда болуп баштайт. Мен күйөөм таштап кетсем эмне болот? Мен балдарымды жоготуп алсам эмне болот? Балдарым кетип калса эмне болот? Кийин деле, и поверьте мне, кийин жанагы турмушка чыкканда деле жана маменькин сыночек деп ошондойлор болуп атпайбы? Баласын монтип үзүлүп түшүп, монтип көзүн карап тургандар, балам депчи, келининен кызганган историялар. Мен сиздерге мындай бир четинде айтып берип атам да, пример, мисал катары келтирип атам да. Ошондой окуялар аябай көп болот. Ол жакта эмоция бар да, мени калтырып кетишти, мен эч кимге керегим жок. Всё это всю жизнь будет проигрываться. Кете берет ошол эмоция. Пока сиз ошол эмоцияны таап, ошол ситуацияда баягы жаш баланын сиздин өзүңүздүн ордуңузда эмес, мындай со стороны карап, окей, что дальше случилось? Кайра келдиби ата энем? Баары жакшы болдубу? Ата энем чоңойтtu мени, дагы деле баары ыраазымын дешет, ооба депчи. Но почему-то это не помню. Конечно, аны эч ким эстебейт. Мени ар жака подсознание киргизип койду, бирок ошол эмоциялар силердин жашооңузга таасирин тийгизип атат. Анын баардыгын мисалы бир эле монткенде чыгып кетпейт, за раз чыгып кетпейт. И подсознаниеңар анча нерсени ачып бербейт силерге, анткени это будет небезопасно. Азыр өлүп каласың, мунун баарын сыртка чыгарсың деп ачып бербейт. Четинен акырындык менен ачат. Ошондуктан биз марафондун форматы жазуу түрүндө деп атам. 96 барак дептер аласыздар. Жанына дагы 80 барак дептер алып коюңуздар, аны дагы жазабыз. Биз ошол дептерге болгон бүт иштеги эмоцияларды, таарынычтарды полный мындай выгружать этебиз, чыгарабыз. Денеде калып калган, ушунчалык түйүнү түшүп кеткен
эмоциянын баардыгын. Любой эмоция, жаманбы жакшыбы эмоция, ал денеге чогула берет, топтоло берет. Тело ничего никогда не забывает, денеңер эч нерсени унутпайт. Любой мындай эме кылганда, любой эмоция болгондо карасаңар, телоңар кандай реакция берет. Эң биринчи ошол эмоцияны кандай өзүнө киргизе алган болсо, дене ошону кайра эле проигрывать этип берет да, кайра эле ошону чыгара берет. Пока сиз ошону түшүнүп, таап, чыгарып өзгөртмөйүнчө. Одно и то же будет повторяться. Ошонун себебинде, мисалы, азыркы сиздин жашооңуздун бир 80% айтайын, вы делаете на автомате, неосознанно. Анткени сизге баягы 7 жашка чейин ата энеңиз киргизип койгон ошол программаны. Настолько киргизип койгон уже. Биз ата эненин жанында бул дүйнөнү тааныйбыз да, биз келгенде эч нерсе билбейбиз бул жактан. Эмне кылыш керек, жаман жакшы дегенди билбейбиз, ак кара дегенди билбейбиз. Кичинекей балдар деле токко барып колун сала берет, байкасаңар, любой жактан эч коркпойт. Анткени андай нерсе жок. Анан ата эне бизди үйрөтүп баштайт, жашоону көрсөтүп баштайт. Ата энеңиздер эмес, чоң ата чоң апанын колунда өссөңүз деле то же самое. Бирок именно ата эне жок деген программа, ата энем жок изначально, значит мен эч кимге керегим жок. Это будет проигрываться всю жизнь. Кийин чоңойгондо деле силерде суроо пайда болот: менин ата энем каякта? Эмне үчүн мен чоң ата чоң апанын колундамын? Эмне үчүн тайын атанын колундамын? Эмне үчүн башка балдар өзүнүн ата энеси менен жашайт? И обиды поднимаются. Так что у всех это есть, без исключения. Ата эненин колунда өспөсөңүздөр дагы, же болбосо же атаңар же апаңар жок болсо дагы, поверьте мне, там тоже много чего есть. Ошондуктан биз баягы безопасный болуш үчүн, мээбиз такыр жабылып калбаш үчүн, жок, это смерть деп подсознание такыр бизге нагрузка болуп кетпеш үчүн, өтө көп нагрузка болуп кеткенде дагы адам көтөрө албай кетет. Настолько ошончо негативный эмоцияны чыгарыш оңой нерсе эмес. Жылдап топтолгон, төрөлгөндөн бери сиздин азыр канча жашка келсеңиз, ошол жашка чейин топтолгон эмоцияларды элестетиңиздер, за раз мынтип чыгарбайбыз. Акырындык менен бережно өзүбүздүн психикабызга, подсознаниябызга зыян келтирбестен акырындык менен выгружать этебиз, акырындык менен чыгарабыз. И это будет самостоятельная работа, потому что качан сиз өзүңүз даяр болгондо, өзүңүз кирип ошону отуруп жазып чыгаргандай. 96 барак дептер, анан 80 барак дептер. 80 таппасаңар дагы бир 96-ны алып кое бергиле. Ошонун баарына жазабыз. Андан кийин дептерди акырында бүткөндөн кийин эч кимге көрсөтпөйт деп саласыңар. Это для себя өзүңөргө бир жерге катып койгула. Бир тапшырмага 2-3 күндөн убакыт берилет. Эмнеге дегенде, бул жакта айттым аябай чоң работа, психикага өтө күчтүү болгон иш болот. Казалось бы, жөн эле жаза бересиңер отуруп алып, могул бар экен. Но когда вы все это будете выгружать, мынакта толуп калган нерсе мондай чыгарганда жеңилдейсиңер, энергия пайда болот силерде. Анткени ошол денеде калып калган эмоциянын баары, таарынычтын баары сиздин энергияңызды алып атат. Они тоже чем-то питаются. Денеде турат да, оор болуп турат да, анан денеңер ошону көтөрүш керек да. И всю энергию туда направляет. Баягы эч нерсеге көңүлүм жок, эч нерсеге энергиям жок деген история, вот это все сидит здесь. И ошонун баардыгын биз четинен чыгарабыз, распаковка кылып, буламы ачып, мындай элестетериңиздер, комнатада коробка менен забитый, толтура ичи, бирок эч качан силер аны кирип караган эмессиңер. Кладовка сыяктуу эле, улам эле алып келип эле сала бергенсиңер, коробканы толду, сала бергенсиңер. Ошону бирден алып чыгып сыртка чыгарып, бул жакта могул бар экен, бул жакта мондай эмоция бар экен, мондай таарынч бар экен, мондай претензия бар экен, мондай обида бар экен деп бирден чыгарып, ордоруна коюп, мына сенин моякта местоң бар, мен сени эстедим, көрдүм, монтип по полочкам коюп, анан кетиребиз аларды. Бажакты бошотобуз. Эми элестетиңиздер, бир комната бошогондон кийин эмне кылсаңар болот? Любой чоң комната болсо вообще жашаганга болот дегендей да. Пайдасы тиет ошол нерсени. И ошондой нерсенин баардыгын биз өзүбүздөн чыгарабыз. Денебизден, жүрөгүбүздөн, подсознаниябыздан, бүт жагынан акырындык менен чыгарабыз. Сиздерге кыйын болбош үчүн, бережно, акырындык менен, бирдей темпте болуш үчүн, дал ошол үчүн биз жазабыз. Жазганда өтө көп нерсе чыгат. Ишенип калыңыздар, жазганда ушундай нерсе шолоктоп ыйлашыңар мүмкүн, же болбосо без эмоций жазышыңар мүмкүн. Эгерде кимдин баягы жүрөгү жабылып калган болсо, эч кандай эмоцияны бербей турган болсо, настолько больно, что прям заблокировали. Кайсыл учурда адамда эмоция болбойт, мен ыйлабайм, мен эч нерсени сезбейм дегендер да болот. Разборго эле албайм, мен ыйлай албайм деген айымдар болот. Настолько мен можагам катып калган дейт да. Ал эмне үчүн болот? Потому что настолько здесь было больно, настолько невыносимо больно, что вы просто его закрыли. Ачык жакка бекитип, ключун ыргытып жибергенсиңер бир жакка. Эмне үчүн? Анткени ошол моментте
силер ошол эмоцияны көтөрө албай калгансыңар, не выдержали, понимаете, неважно канча жашта элеңер. Но көпчүлүк учурда вот из детства идет. Бала кезиңерде ошол эмоцияңар менен жекеме жеке жалгыз калганда сиз аны эмне кылышты билбейсиз, кантип мояктагы болду кетиришти билбейсиз, эч нерсени сезбеш үчүн просто жаап коесуздар. А качан сиз бир эмоцияны жапканда, это называется бүт эмоцияны блокко өчүрүп саласыңар. Баягы сүйүнүү, вот радость, мындай жашоого болгон мындай эме дагы жоголуп кетет да, жашоого желание жоголуп кетет да, мындай айткандачы каалоо да жоголуп кетет. Мындай кенеде нерсеге сүйүнгөн да жоголуп кетет. Кээ бирөөнү байкасаң эшикке чыгып, ай погода сонун экен, карачы могул гүлдөр деп сүйүнөр да, силер и что такое деп карагандар. Вот заблокированные эмоции качан блокко чыгат экен, сиз баягы больду көтөрө албай калганда, больно эмоцияны көтөрө албай калганда, настолько вот здесь плохо, чоң адам келип сизге жардам берген жок. Мы дети именно 90-х, 80-чи, 70-чи жылдардын балдары. Негизи эле ошол поколение сами по себе как-то выживали. И спасибо, что мы выжили дегендей да. Мы выжили, понимаете? Вы сейчас живы, вы выжили. Сүйүнө турган нерсе, вы выжили. Тирүүсүңөр, амансыңар, менин алдымда турасыңар. Понимаете, несмотря на всю жизнь, которую вы проходили. Неважно у кого какая ситуация, но для ребенка, жаш бала, кичинекей бала үчүн ал эмоцияны көтөрүш өтө кыйын болгон. Чоң адам келип жардам берген эмес, ошону проживать этип моментте чыгарып салганга. Ошондуктан көтөрө албай калганда силер кулпулап калгансыңар, бүт эмоцияңардан, бүт баары жабылып калган. А потом ошондой нерсе менен жашай бересиңер. Вот мен мерезмин, менде эмоция жок, менде тиги нерсе жок, бул нерсе жок деп айта беришет да. На самом деле это просто заблокированные эмоции. Биз ошонун баарын акырындык менен ачабыз. И ал чыкканда элестетиңер, эмне деген лава чат, вулкан болуп кетет ал жактагы. И просто эле мондай кетет да. И силер просто жатып калбаш үчүн без энергии, без ничего, биз аны акырындык менен чыгарабыз, акырындык менен выгружать этебиз, бережно, эч ойлонбостон. Ошондуктан 2-3 күн бир заданияга 2-3 күн убакыт болот, шашпай отуруп өзүңүздөр жаза бересиздер. Өтө көп энергия бошойт, өтө көп мындай осознаниялар келет, жаңы нерселер. Мондай экен, мондай кылышым керек экен, жаңы энергия пайда болот өзүңөрдө. Ошол бошогон энергияны, анткени адамда, ар бир адамдын өзүндө өзүнүн керектүү энергиясы бар. Биз ошол нерсени, энергияны баягы энергия бойлуге толтуруп эле, обидаларга мага толуп калып эле ошол нерсенин баары менен баягы некуда куюлбай калып эле эмне кылып атабыз, сырттан алганга аракет кылып атабыз да. Временный жана дофамин, там жактан барып таттуу жей калып, жактан барып дагы бир нерсе кыла калып, сырттан энергия издей беребиз да. Вот на самом деле ичибиздеги энергоемкостьти бойлуга толуп калганда просто мындай сыртка чыгарышыбыз керек. И все. Жакынкы 2 жума ичинде биз ошону менен иштешебиз. Плюс-минус 2 жума. Как пойдет. Ошондуктан кайтарым байланыш группага кошулуңуздар. Кимде кандай болуп атат, бөлүшүңүздөр эмоциялар менен. Оор болуп, кыйын болуп баратса жазыңыздар. Мен ар дайым жаныңыздардамын, жардам беремин. 24/7 любой время жаза бериңиздер. Жазып койдуңар, все, мен качан көрдүм, качан бошодум, жооп берем. У нас вот так работает. Мен жаздым эле, Айгерим 1 мүнөттөн кийин жооп бербей атат, что-то мен Айгеримге таарындым деп, баягы ата-энеңерге претензияңарды мага перекладывать этпеңиздер. Ошо, анда эмесе, көрүшкөнчө. Бүгүн сабакты баштайбыз буюрса. Дептерди даярдап койдуңуздар деп ишенемин. Четтен уже жазып баштаңыздар. Откладывать этпей, просто начинайте. Баарыңыздарга ийгилик. Жана эң сонун, эң жеңил, эң волшебный трансформацияларды каалайм баарыңыздарга.